Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөнөкөй. Апсенде ысылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Атамбаев соттон тарапташтарын бошотуп, өзүн абакта калтырууну өтүндү. Бүгүн 1-май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча айыпталуучулардын баш коргоо чарасы каралып жатат. Мурда президент Алмазбек Атамбаев соттон аны абакта калтырууну суранды. Бул туурасында анын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына жазды. Эске салсак, бүгүн 1-май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча айыпталуучулардын баш коргоо чарасы каралып жатат. Сотко бир өтүнүчүм бар. Мени абакта калтырыңыз. Ансыз деле мени 11 жылга колонияга кезишти. Бирок мага карата бир дагы көрсөтмө жок. Барын убакыт далилдейт, чындык жеңерин билип турам. Үсөнбек Ниязовду ким өлтүргөндүгүн тастыкталат. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов мени сатып кеткен үчүн отурат. Мен баарын көтөрөм. Үй камагына чыгарылгандар үй камагында калсын. Ал эми камакта олтургандар бошотулуш керек деп кайрылган Атамбаев. Белгилей кетсек, Атамбаевди эл толкундоодо 6-октябрга караган түнү митингчилер Ак үйдү басып алгандан кийин УКМКнын тергөө абагына чакырышкан. 10-октябрда Бишкектеги массалык башаламандыкты уюштурду деген кылмыш ишинин алкагында кайра кармашкан. Ага чейин Кремтөбөл атыккан Азиз Батукаевди абактан бошоткон деген айып менен 11 жылга кесилген. Мындан тышкары 2019-жылдагы Кой Таш окуясы боюнча айыптуу катары саналууда. Булак Спутник KG. Өкмөт үйүнүн алдында катары менен 3 митинг өтүүдө. Премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрү отурган имараттын айланасына энергетиктер, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилигине нааразы болгондор жана соодагерлер чогулган. Өкмөт үйүнүн алдында катары менен 3 митинг өтүүдө. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы билдирди. Анын айтымында, имараттын чыгыш тарабында түндүк электр ишканасынын кызматкерлери митинг кылууда. Алар нааразычылык акциясын октябрдын аягында эле башташкан. Чогулгандар компаниянын азыркы жетекчиси Улан Астаркуловдун кызматтан кетүүсүн талап кылып, ордуна мурдагы жетекчи Доскул Бекмурзаевдин келишин талап кылышууда. Өкмөт үйүнүн түндүк тарабында Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмазбек Алимбековдун жумуштан кетишин талап кылгандар чогулган. Ал эми батыш бөлүгүндө Караван соода борборунун соодагерлери митинг өткөрүүдө. Буга чейин алар эгер мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду соода борборду онлайн аукционго койсо, алар бутиктеринен ажырап каларын айтышкан. Караван соода борбору Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевдин мамлекетке алынып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсебине өткөрүлүп берилген. Булак Спутник KG. Клара Сооронкулова президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берди. Талапкер буга чейин 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Реформа партиясынын лидери катары катышкан болчу. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы кабарлады. Ал БШКга бүгүн 11-ноябрда өзүн талапкерликке көрсөтүү жолу менен кайрылган. Клара Сооронкулова жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Реформа партиясынын лидери катышкан болчу. Ошону менен мамлекет башчылыгы өзүн көрсөтүү ниетин билдирген жарандардын саны 12ге жетти. Булак Спутник KG. Каракол шаарына убактылуу жаңы жетекчи дайындалды. Ал 29 жашта. Мэрдин милдетин аткаруучу Жумаев буга чейин жергиликтүү Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башчысы болчу. 29 жаштагы Ермат Жумаев Каракол шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Мэрдин милдетин аткаруучу жамаатка тааныштырып, ишин баштаганы айтылды. Өкмөттүн өкүлчүлүгү кабарлагандай, шаардык кеңештин мөөнөтү жазында эле бүткөн. Бирок коронавирус пандемиясынан улам шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Шаардык кеңеш кайра шайланып келип, жаңы мэр дайындалганча мэрдин милдетин Жумаев аткарып турат. Буга чейин аталган кызматты Адыл Каниметов жетектеп келген. Октябрь окуяларынан кийин ал кызматтан ордунан бошотулган деп айтылат маалыматта. Каракол шаардык мэриясынын маалымат кызматы кабарлагандай, Жумаев буга чейин жергиликтүү Жашыл Чарба муниципалдык ишкананын башчысы болчу. Өкмөттүн өкүлчүлүгү Балыкчы шаарына да мэрдин милдетин аткаруучу дайындалганын кошумчалады. Ал 37 жаштагы Азамат Арнабек уулу. Маалым болгондой, ал буга чейин шаардагы жаштар кеңешин жетектеп келген. Булак Спутник KG.
Садыр Жапаровго кара күчтөр иштеп жатат, бирок дейт Жаркын Аянчы. Парламенттик шайлоо башталганда саясий абал кандай болот деп Жаркын Аянчыга суроо салганбыз. Анда төлгө ташы тартып, Кыргызстанда боло турчу абалды толугу менен айтып берген эле. Өзгөчө шайлоодо одоно кемчиликтер менен бийликтин партиясы өтүп, бирок элдин толкундоосун жаратат деген. Кызыгы Сооронбай Жээнбеков тактыдан кетет. Эл күтпөгөн адам президенттин ордун ээлейт деп айткан эле. Элди түрбөтүп алуудан чочулап, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тактан кетээрин жашырып койгон элек. Бул жолу да суроо узатып жообун алдык. Садыр Жапаровго каршы чыккандар жок эмес. Президенттик шайлоодон канча добуш менен өтөт? Садыр Жапаровду карапайым эл көп колдоп турат. Албетте баары деп айтуудан алысмын. Ички жана тышкы күчтөр өз максаттарына жетүүгө аракет кылып жатышат. Шайлоо жакындаганда ар кандай ушактар тарап Садыр Жапаровдон эл иринжий баштайт. Мага түшкөн маалыматта Садыр Жапаровдун духу күчтүү болуп жатат. Катуу тоскоолдуктарга карабай 90% менен президенттикке өтөт. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев абактан акталып чыгабы? Жок, азыр чыкпайт. Качан мөөнөтүнүн жарымын өтөгөндө гана боштондукка чыгышы мүмкүн. Жакында коомго белгисиз болгон дагы бир криминалдык дүйнөдөгү кылмышка аралашканы белгилүү болот. Абалы чынында начар болуп турат. Быйылкы жыл пандемияга туш болуп, экономикадан аксасак, саясаттан да артка кетенчиктеп турабыз. Аягы кандай болот? Бул жыл бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө оор жыл болуп турат. Бирок биз кыйынчылыкты жылдагыдай эле көтөрөбүз. Жаңырган жылдан тартып, экономикада саясаттагы акырындык менен калыбына келип 2021-22 жылдары өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар чыга баштайт. Өнүгүү жолуна төшөбүз. Азыр өткөөл мезгилде турабыз. Маектешкен Дамира Салиева, Булак аргумент KG. Света Тойгонбаева, айтымчы, эки саясатчы камалат, өлкөдө абал оорлойт. Айтымчы Света Тойгонбаева учурдагы бийликтин келечекти абалы тууралуу билдирди. Буга чейин Света Тойгонбаеванын төлгөсү төп келип, айткандары аткарылып келген. Кыргызстанда чоң өзгөрүү болот, кризис каптайт, кошуна мамлекеттердин абалы да оорлойт. Башыбыздан оор күндөр өтөт. Элдин аң сезими башаламан. Кыргыздар ынтымакка келбесе чачырап кетиши мүмкүн. Азыркы бийлик иштейбиз дегени менен саясатчылар аны колдобойт. Эки аткаминердин абалы кыйындайт. Эл ынтымакка келбесе кырдаал курчуйт. Эл тартиптен чыгып кетти. Кыш оор болот. Митингге чыккандар азайбаса Кыргызстанга жут келет. Өлкөдөн кут, ырыскы, береке качты, дейт өз сөзүндө Тойгонбаева. Булак Назар Ньюс. Айдана боорунун 70%-ын мите курт жок кылганын жакында гана билди. Ысык көл облусунун Тоң районунун 42 жаштагы тургуну Гүлнара Чуналиева кызынын оорусу менен күрөшүп жатат. Анын айтымында Айдана Тургунбекова 2000-жылы Ысык көл облусуна караштуу Ак Суу районунун Каражол айылында туулган. Тайенет айтасынын колунда чоңойгон. Тоң районунун Көлтөр айылынын Жекшен Айтикеев атындагы орто мектебин артыкчылык аттестат менен бүтүргөн. Учурда Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетте 2-курста окуйт. Үйүбүз жок, ошондуктан батирде жашайбыз. Айына 4000 сом төлөйм. Дарыгерлердин айтуусу боюнча бул оору менен ооругандардын 7-8 жыл болгон экен. Бирок эч жерик ооручу эмес. Акыркы убакта тамак жебей, бир айда 10 килограмм таштады. Анын ичим ооруп жатат деп калды. Этек кири токтоп калды. Эмне болуп жатат деп эле дароо гинекологко бардык. Бардыгы жакшы дешти. Анын бардык жагын текшерип коеюн деп УЗИге кирсем эле ушул оору менен ооруганы аныкталды. Ага ишенбей чоң УЗИлерге бардык. Ошондо боорунун 30% гана калганын билдик. Билгенибизге 2 ай гана болду. Боордун альвеококкоз оорусу менен диагнозун коюшту. Дары ичкен жок. Дарыгерлер ичпей эле койсун деп койду. Бишкектеги кыйын дарыгерлердин баарына бардык. Бирок жыйынтык болгон жок. Туркиядагылар операция жасай албайбыз деп койду. Индияга баргыла дешти. Ал жакта операциянын өзү эле $21,000 экен. Ошондо эле донору менен келгиле деди. Айдананын агасы бар, атасы каза болуп калган. Донор агасы гана боло алат экен. Азыр абалы жакшы, үйдө эч нерсеге көңүлү жок. Ошол кызымды сактап калгым келет. Жардам сурайбыз. Азыркы кезде бизге 1 сом дагы маанилүү болуп жатат, деди ал. Альвеококкоз оорусун альвеокок мите курту козгойт. Курттун узундугу 3 мм чейин жетет. Бул малдан жугуп, адамдын органдарын жабыркатып турат. Булак турмуш KG.